Мен бул нерсени унчукпай акырын көзүмдү жумуп кое албаймын. Буюрса Кыргызстандын маманесин жетип алайын. Азыр юристтер менен, адвокаттар менен сүйлөшүп жатам жана по статье бул аял өзүнүн сөзүнө жооп берет. Биринчиден, негатив хейт жазуу менен адамдын жеке башына калп сөздөр менен жала жаап шек келтирген бул эки башка нерсе. Аны сиздер чаташтырбаңыздар. Хейт негатив жазылса мен унчукпай өткөзүп жибере берем. Кимге жазылбай жатат жана ким негатив жазбай жатат, туурабы? Ал эми менин Аида Багышбекова деген атыма калп сөздөр менен шек келтирген үчүн публично бул аял өзүнүн сөздөрү үчүн жооп берет. Бул аял мынтип жазыптыр менин комментарийиме. 2-3 жыл мурун сен төрөгөнсүң, балаңды башка бирөөлөргө берип салгансың, мындай айтканда балаңды сатып салгансың деген калп сөз менен менин атыма шек келтирди. Жана мен бул нерсени жөн калтырбаймын. Өзүнүн личкасына дагы жаздым жана эскерттим. Негатив жазгандардын баарына ушинтесиңби дейт. Бул негатив эмес, бул жала жабуу. Буюрса соттон жолугабыз. Эч нерсе болбогондой, баарымдай унутулуп кетчүдөй болуп комментарийин өчүрүп коюптур. Алтыным, комментарийиңди өчүрсөң дагы, инстаграмдагы аты жөнүңдү алмаштырып, сүрөтүңдү алмаштырып койсоң дагы, менде уже бүт доказательстволор бар. Бүт баарын скрин кылып койгом. Сенин сүрөтүң дагы бар менде, сенин бетиң дагы бар, жазган комментарийиң дагы бар, жана экөөбүз жазышкан переписканын баардыгы бар. И уже адвокаттын колунда. Так что унутулуп кетет. Аида Кыргызстанга келгичекти деп ойлобо. Мен сөз берем. Бул нерсени, именно ушул нерсени мен просто так калтырбайм. Анткени бул негатив же хейт эмес. Бул деген менин атыма, дагы бир жолу айтайын, мен Аида Багышбекова деген атыма калп жала жабуу, шек келтирүү. Штрафка тартса болот. Экинчиден, бул боюнча мына честь и достоинство деген бар да. Ошо боюнча граждандык сотко иск подавать этсе, можно на моральный ущерб, же материальный ущерб, адвокат жалдадым, еще моральный ущерб деп. Бул адамды сотко берсе, соттон могу уже доказательство да. Соттон. Бир жумадан бери сториске чыкпай, кайсы жакта жүрөсүң деп сурагандар. Дал ушул клиникада анализдерди тапшырып, дарыланып, ден соолукту биринчи орунга коюп, Инстаграм, публикадан алыс, ден соолукту биринчи орунга коюп каралдым. Бардык анализдерди чыгарып, эми бүгүндөн баштап стористерге кайрадан сиздерге кайтам. Сагындыңыздарбы? Мен болочоктогу энемин. Ооба, жумуш, тиричилик деп жүрө берип, ден соолугумду таптакыр эле унутуп коюптурмун. Бүгүн мен ден соолугум үчүн маанилүү кадам жасадым. Стамбулдагы Локман Хеким ооруканасында атайын аялдар үчүн VIP чекап программасынан өттүм. Эртең менен анализдерден баштап УЗИ, маммография, жүрөк текшерүүсүнө чейин бардык текшерүүлөр заманбап жабдуулар менен кесипкөй дарыгерлердин көзөмөлүндө өттү. Көз доктору, тиш доктору, диетолог, кардиолог, терапевт, гинеколог жана хирург ар бир бөлүмдө мени жолу тосуп алышты. Кызматкерлердин мамилеси, оорукананын тазалыгы жана тынч атмосферасы көңүлдү орду. Локман Хеким ооруканалар тобу ден соолукту сактоо жана алдын алуу боюнча ишенимдүү жай. Чекап бул жөн эле текшерүү эмес, бул өзүңүзгө болгон, келечегиңизге болгон кам көрүү. Өзүңүздү сүйүңүз, ден соолугуңузду эртеңкиге калтырбаңыз. Локман Хеким Стамбул ооруканасында чекап өтүп, жашооңузга тынчтык тартуулаңыз. Хейт, YouTube falan. Niye böyle?